Assalamu алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса лайк басып, сөзсүз комментарий калтырып коюңуздар. Кеттик анда. Учурда Таиландда машыгып жүргөн кыргыздын жаш мушкери, казактардын октагон уюмунун мурунку чемпиону Илимбек Акылбек уулу өзү машыгып жаткан Тайгер Муайтай клубу менен келишим түздү. Анын алкагында Илимбек мындан ары беттештерине ошол клубтун атынан чыгып тааныта турган болду. Эсиңиздерде болсо, Илимбек буга чейин октагон уюмундагы чемпиондук корун өз каалоосу менен таштаганын кабарлаган. 9 жолу беттешке чыгып, 8 жолу жеңип, бир ирет утулган мушкерибиз өз жолун ийгиликтүү улантып келүүдө. 2022 жылдын башынан бери 5 беттеш өткөрүп, бардыгында жеңишке жете алды. Акыркы тирешин ушул жылдын сентябрь айында Гаджимурат Гасан Гусейновго каршы өткөрүп, ишенимди утуп алган. Жаш бүркүткө ийгилик гана каалайбыз. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200ден ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Жакында эле Индиянын MFN MMA уюмунда 77 кг салмакта мушташып, өз чемпиондук курун коргогон Дархан Эргешев аттуу мушкерибиз UFC уюмуна карай жасап жаткан аракеттери тууралуу айтты. Социалдык тармактардан биз анын Хабиб Нурмагомедовдун машыктыруучусу Хавьер Мендес менен болгон жолугуусун көрө алдык. Алардын сүйлөшүүсү кандай жүрдү, угалы. UFC боюнча бирек сөз сүйлөп коюңузчу. UFC боюнча жакында эле өзүңөр көргөндөй Хабибтин тренери Хавьер Мендес менен лично жолуктук, жолугуп чай үстүндө сүйлөштүк. Анан бардыгы эле пока UFC эмес, пока азыр ал тренер менен байланыштык, номерлерди алмаштык. Анан ал биринчиден менеджер эмес, ал жөн эле агай. Ошо бүтүн чемпиондор, 4-5 чемпиондун тренери. Ал да полностью мен потенциалымды көрдү, видеолоруму, данныйларымды жөнөттү. Эң эле биринчи суроо болгон, ал анын мындай суроо болду да, баягы почему ты до сих пор не UFC дейт да, сен эмнеге UFC демесиң дейт да. Себеби дегенде алба мен данныйларымды көрдү, рекордум жакшы, стойка, борьба. Анан болгон ошол да кичине аракет кылыш керек дейт. Азыр же да бир бойдон кийин деп ал полностью өзү лишний контролго алып сөз берди, что жакын карата болушунча UFC-ге подписка алганга, мага жардам бергенге жана ошондой эле общий эле кыргыз балдарына. Биздин балбандардын алдыңкы уюмга болгон аракеттери илгерилей берсин дейли. Hardcore Fighting Championship уюмунун 10-чу стадиондук мелдешинин негизги беттешинде 2-чи сезондогу Гран-принин жеңүүчүсү Самат Кыргыз Абдрахманов менен Hardcore боксингдин азыркы чемпиону Эмиль Гладиатор Наврузов мушташат. Эсиңиздерге салсак, турнир 11 ноябрь күнү Москва сааты боюнча 18:00 ЦСКА аренада башталат. Бул аталган мушкерлер Hardcore FC'нин жеңил салмагындагы бош турган куру үчүн беттешери маалым. Саматтын белине дагы бир чемпиондук кур илиниши мүмкүнбү? Сиздердин оюңуздар боюнча кандай? Жазып коебуз. Болгону бир жыл ичинде Самат Кыргыз Абдрахманов көптү үмүттөндүргөн жаш мушкерден Сулияновдун Жылаңач муштум уюмундагы башкы жылдыздардын бирине айланды. Кызыгы, ал бул деңгээлге жетишүү үчүн башкаларга окшоп көп сүйлөгөн жок. Анткени анын кооз жеңиштери, спорттук мүнөзү, жүрүм-туруму ким экенинен кабар берип сүйлөп турду. Бул кур үчүн беттеш буга чейинки чемпион Мартин Жуарян менен өтүшү керек эле. Бирок ал мушкер уюмдан кетип калганына байланыштуу реванш болбой, атаандашты алмаштырууга туура келген. Эмиль Наврузов 2 жылдан ашык убакыттан бери Hardcore FC'де мушташа элек. Бирок Hardcore боксингде өзгөчө сынап келүүдө. Мындай чоң тыныгууга карабастан аны эсепке албай коюуга болбойт. Анткени Эмиль Наврузов Hardcore уюму жаңы кадамдарын жасап жатканда укмуштуудай беттеш көрсөткөн мушкерлерден эле. Эки профессионал боксчу тең акыркы беттештеринде бокс эрежеси боюнча жеңишке жеткени менен эми колгаптарын чечип, Жылаңач муштум менен чемпиондук кур үчүн чыгышы керек болот. Бир мушкер тарабында жакшы тажрыйбага таянган мыкты коюлган бокс чеберчилиги болсо, экинчисинде өзгөчө футворк, дистанциядагы мыкты аракеттер менен бокс интеллекти ортого коюлат. Самат дене түзүлүшүнүн артыкчылыгын пайдаланып, атаандашты алыс аралыктан чокуп отуруп талкалаганга аракет жасай турганы талашсыз.
Ошол эле маалда Эмиль мындай атаандаштар менен кантип мушташуу керектигин билген мушкер. Аралыкты кыскартып келип амалын таба ала турган тажрыйбасы бар. Ачык фаворитти айта албай турган беттеш деп атасак да жарашчудай. Бири-бирин жакшы билген эки мушкер тең абайлап, ката кетирбей иштегенге аракетин көрүшөт. А сиздердин оюңуздар боюнча беттеш кандай жүрүшү мүмкүн? Өз варианттарыңыздарды жаза кетиңиздер. Анан Саматты колдогон сөздөрдү унутпайлы.